мыкты жолдош десек де болот. Ильяс Чыңгызбек уулу жана Ильястын жубайы Эрке келин Айтырган Замирбек кызы конокто. Кутмандыңыздар менен. Рахмат. Кандайсыздар, ден сактаңыздар? Жакшы, мыкты, эң сонун. Жакшы маанайда. Жакшы келиңиздер. Негизи эле биринчи сурагым келип аткан нерсе, мынакей борборго келип, бир топ массалык маданият кадастарга интервьюлар берип жүрөбүз. Үйгө качан? Үйдө мал жаны дегендей күтүп аткан жокпу? Эчкилер күтүп калды. Апам күтүп атыр, апам сагындык. Негизи кече кетиш керек болчу. Бир иштер чыгып калып, бүгүнкү калганга эле жок болуп калды. Жакшы. Айтырган эсең негизи эле мына ушул эми келин болуп үйдө жүргөн башкача, анан бир аз сыртка чыкканда эмне өзүңдү ээн эркин сезип, ушундай нерсе болобу же айырмасы болгон жокпу? Көчөгө чыккандан кийинби, бул жака келгенден кийин. Айылда багы келиндин өзүнүн орду бар, халат, башында жолук, айырмасы жок. Эң сонун. Бүгүнкү темабыз тууралуу алгач эле сурап баштайлы. Мен мындай суроо бергим келип атат да, баягы бизде айыл жергесинде өзүңүз билесиз, бир топ стереотиптер бар да. Үй бүлө кургандан кийин дос туугандарды кошуна колоңдор дегендейчи. Анан бул стереотипти жыгып, мынакей интернет тармагында да бир топ жылыс болуп, кандай мындай мамилелер болуп атат досторуңуздардан, мисалы үчүн балким туугандардан, мынакей келиниңиз, жубайыңыз жылыс болуп, бир топ тиктоктордон бери тартып атпайсыздарбы? Бул тууралуу кандай көз караштар кандай? Көз караштар ар кандай. Ар кандай ойлор чыгат экен, бир эле нерсени адам эки башка көрөт экен. Башында түшүнбөстүктөр болуп эми адам жаңылат да. Силер хайп болуш үчүн эле ар нерсе тартып бересиңерби? Типа биз аларга мына актер сыяктуу көрүнүппүз да. Ар нерсе тартып бересиңер, койбойсуңарбы ушуңарды деп жакын эле акелер, достор айтышат. Азыр ошол эле дос акелер азыр историяларын коюп, кокуй, бактылуу болгула, ийгилик, алга деш ошентип атпайбы анан. Эки жүздүүлүктү байкаса болот да. Жакшы. Айтырган сиздечи? Бизде менде күтпөгөн адамдар кайра эме алга деп каалоо тилектерин айтып жазат, анан мен күткөн адамдар эчтеке деп жазбайт да, эч нерсе депчи. Нерсе. Анан ошондон эле билсе болот да кимдин ою кандай экенин. Жакшы. Дал ушул видео тармактарын, видеолор туруп атасыздар, катталуучулардын саны да көбөйүп баштаптыр. Кандай пайдалары тиеп атат? Эмне жаатында? Реклама. Эң биринчи эле рекламадан акча иштеп атабыз азыр. Акча иштеп атыр, мага машина алып берем. Я деңиз жакшы. Анан баягы интервьюлардан дагы карап аябай тамашага салып, бир топ көрөрмандарды өзүңүздөрдүн баягы кандай десем, сүймөнчүлүгүнө ээ болуп аткансыздар да. Анан интервьюңузда баягы кайненем чымчылап ойготот деген жери бар экен да. Ушул нерсени сурагым келип атат. Негизи урат, анан чымчылап ойготот десе баягы айрым көрөрмандар бар да. Окуп ушундай болот экен депчи. Негизи андан сырткары аны эске албаганда мамилеңиздер жакшы эле да. Ооба. Ал чымчылап ойготконду деле ал тамашалап эме кылат да, ойготот, эркелетипчи, ал эркелетип ойготкону. Негизи эле кайнене менен келиндин ортосундагы мамиле кандай болуш керек деп ойлойсуз? Ачык айрым болуш керекпи? Ачык болуш керек. Ачык болсо жакшы, экөө бири-бирине эме болуп катуу сүйлөсө да тарынбай. Ошо ачык болгон жакшы. Жаңы келин болуп келгенде кандай окуялар болду да ошо кызыктуу? Эми бирөөнүн үйүнө эле бирөө барып көнүштү эле бул аябай кыйын да. Эң кызыктуу бир жер болду. Жаңы келди бул үйгө келип. Биринчи күнү эле тежек салып атканда хага таппай. Видеого тартып аркасынан жүрөм, болбосо тартпа дейт. Ошол кызыкпы? Мага эле кызык болду да. Мунун реакциясы да башкача да. Баягы чогуу видео тартуу же болбосо ушундай дуэт тамашалуу видеолор тартуу ошол кантип пайда болуп калды негизи? Же үйдө эле бири-бириңиздер жөн эле тартып? Ал боюнча будан сурагалам ушу. Мен тартып жүрө берем, аркасынан эле тартып эле. TikTok'то негизи көпчүлүгү бийлеп эме болушат го. Подписчик өтүп эме кылат. А мен бийлебейбиз, биз биле албайбыз дагы. Анан только эле ошол тартып эле жөнөкөй эле жашообуз да, күнүмдүк эмне болсо ошол эле. Эң сонун. Айтырган, негизи эле сиздин эртең менен кечке чейинки жумуштарыңыз кайсыл үйдө? Эртең менен кечке чейин апабыз эртең менен саат 7-де мектепке кетет. Анан кийин биз экөөбүз бул 9-та турат. Малдарына кетет.
Анан келип бул үйдү жылыткычакты, от жаап жылыткычакты мен жата берем. Жылыткычакты да айтат экен. Жок, жылыткычакты анан кийин жылыгандан кийин анан туруп апам саат 1-де келет, кээде 2-де келет мектептен. Ошого чейин тамак даярдап турсам болду. Анан ошол. Менин ишим ошол эле, булардын курсагын тойгузуу. Сонун. Анан сизге бир суроо бергим келет да. Ары спорт чөйрөсүндө дагы бир топ бийликтерди багындырып жүрөсүз. Анан спорттар менен кошо эле бир топ дуэттер дагы катып каласыздар да. Анан сиз чыгармачылыкка дагы жакынсыз, спорт чөйрөсүндө дагы анан негизи чыгармачылыктан дагы бир топ мындай бир тепкичтерге көтөрүлүү же болбосо бир коюлган максат пландарыңыз барбы? Бар, буюрса өр жастыралы деп атабыз. Чоң, Элдин сынына коюп көрөлүчү, эмне болот, эмне болбойт, байкаштырып. Жакшы. Анда комузду раз көтөргөндөн соң, комуздун коштосунда жагымдуу бир чыгарма алалы сизден, кайсы чыгармаңардайсыз? Сыймык Бешекеев жакшынакай эмне аткарып берейин. Суранса укпас сөзүн далайдын, сууларда яккан күндү санаймын. Жакшынакайын жарык пебелесиң, жан дүйнөм элеби неге жеңесиң. Кантейин күткөн кездердин көбүн, каалабайм сенден өзгөнүн демин. Сезимим жыргап жарык пебелесиң, жан дүйнөм элеби неге жеңесиң. Жакшынакайым жарык пебелесиң, жан дүйнөм элеби неге жеңесиң. Сонун бир чыгарма болду. Жакшынакайым деп жубайыңызга арнап жатадыңыз окшойт, Жок, кыздарга. Баракелде, анан тамашалуу, баягындай сиздерди көргөн жаштар мындай бир топ мотивация алып, кыялданып сиздерде үй бүлө кургусу келгендер бар экен да. Анан аларга эмне кеңеш берер элеңиздер? Сиздей балким эркелеп, баягы кайненеси менен жакшы мамиледе болгусу келген кыздар бар чыга, же болбосо сиздей болуп баягы көп мырзалар тартынат да негизи. Мындай жылдыз болуп кетсеңдерчи. Кеңеш берерим. Мен кеңеш бере албайм. Себеби ар кимдин өзүнүн жашоо бар да, ар кимдин өзүнүн көз карашы бар. Балким менин көз карашым бирөөгө дал келбей калышы мүмкүн. Ошондуктан мен мындай болду деп айта алгандан кийин анын көз карашы башка болуп, такыр башкачага кетип калса мен күнөөлүү болуп калам да. Ошон үчүн же мендей болуп жаралгыла, же мен айтканды кылбай койгула. Пес баракелде. Сизден кандай кеңеш болот? Менденби? Намат саттырыш керек деп эсепчү. Биринчи наат тарттырып көрүш керек. Менден кеңеш, эгер менин кыялымда бир кыз болсо, анан бунун кыялында эмес, башкача кыялдагы балага турмушка чыга алса, келтек жеп өтөт. Жакшы, жылдыздар келиш керек, биrini түшүнүш керек деп ойлойсуз. Эң башкысы дагы ушул нерсе. Бүгүнкү темабыз тууралуу сурай кетели. Канткенде үй бүлөнүн пайдалуу бекем болот деген темада талкуу жүргүзүп атабыз. Сиздер үй бүлө курганыңызга канча убакыт болду? 1,5 жыл болду. 1,5 жыл. Минекей аз да болсо тажрыйба бар экен. Кандай болуш керек дал ушул үй бүлөнүн пайдалуу бекем болуш үчүн? Бири-бирин түшүнүү керек, эң негизгиси. Пайдалуу бекем болуш үчүн цементти туура тандаш керек болот, Баракелде. Жакшы. Анын сапаттуусун алыш керек. Куюп анан 1-2 жылда үстүнө суу куюп туруш керек. Деп ойлойсуз. Баракелде. Биз болсо көрөрмандарыбызга кайрылып кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерде конокторубузга болгон суроолоруңуздар бар болгон болсо байланышка чыгыңыздар. 59-20-70 сандар кызматыңыздарда. 0312 шаарыбыздын коду. Чалыңыздар, кызыктуу суроолоруңуздар болсо да ушул 2 жаштан 2 коногубуздан жол алсаңыздар болот, урматтуу көрүүчүлөр. Анан дагы эфирибизди улантабыз. Буюрса да ушул ырдатабыз, сонун суроолорго жооп алабыз.
Мынакей бир топ күндөн бери интернет тармагында өзүңүздөрдөгү көптөгөн жерлерге маек куруп атат экенсиздер да, анан баягындай сунуштар түшүп атабы? Сиздерди балким көрө калып, балким жылыңыздардан, чыгармачыл инсан ага эжеликтерибизден кызматташалы, иштешели сиздерди же сиздер менен мондай кылалы деген сыяктуу сунуштар болуп жатабы? Ооба, ошол чөйрөдө көмөк көрсөтүүчүлөр чыгып атат. Иш колдоп жардам беребиз дешип атат. Ыраазычылык. Буюрса ушул чөйрөдө өзүбүздү сынап көрөлү. Чыгармачылык жаатында да. Тиричилик жакшы болот ошол жакта деп атышат. Баракелде. Жаш анда мынакей интернет тармагынан көрүп атабыз, айтылган айымдын ырдап аткандарын кошулуп, сиздерден да бир дуэт сурансак кантет, таң атты бир ырдаталы. Сиз айтмакчы, жубайыңыздын баягы фольклор жаатына, элек чыгармаларга жакын экендигинен улам сүйүп калдым деген экенсиз да. Андан сары сиздерден бир жайын чыгарма күтөлү. Көйнөктүн этеги желбиреген ай, карындаштын жүрөгү элжиреген ай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай, жүрөгүңдөн айландым карындашым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынарсың ай. Баракелде. Бериңиздерге береке, барып алыңыздар. Сонун музыкалык чыгарма, сонун түгөй, сонун мамиле. Дагы мен дагы көрүп, балким ушундай кызга түшүп келермин деген кыялдар болбой койбойт экен. Анан мындай суроо бергим келип атат. Негизи спортко дагы баягы бир топ айткан экенсиз да, неме депчи, өзүмдү формадан бир аз жоготуп баштадым депчи. Анан негизи спорт сиздин карьераңыз жөнүндө бир аз башпага кетсек, кандай пландар болуп атат? Мелдештер барбы алдыда? Алдыда мелдештер болуп атат, бирок мен айыл болгонуна байланыштуу даярдык жок, анан баш тартып коюп атам. Буюрса шаарга келсем мен эмгектенем, ал жаатында дагы. Туура. Эң эле жок дегенде мага күчүм жетсе болду. Таке күчүм жетсе деп калдыңыз. Таке негизи эле жашоодо ар кандай нерселер болот, андан кийин таарынышып кеткен учурда кимиңиздер биринчи кечирим сурайсыздар? Кечирим сурабайбыз. Неге? Эркелетишебиз. Баракелде. Сонун, Мындай буга чейин бир жарым жыл аралыгында мындай катуу урушуп көрдүңөр беле? Ооба, күндө эле урушуп болот. Калтырашып кетебиз. Баракелде. Бир жолу мурдум гана туруп атпайбыз деп ошо жерде токтоп калганда. Сиз алып жүргөн жоксузбу? Өзү үйрөткөн. Өзүм залда үйрөткөн да мушташкандычы. Анан бир күнү жиними титилип, өзүм үйрөткөндө бетине бердим эле мурду кана кеткен. Ай, баракелде, анасага. Буга чейин негизи эле үй бүлөңүздө дагы ушул спорт тармагында эмгектенгендер бар беле? Жок, жалгыз эле мен чыктым өзүмчө. Чыгармачылык жаатындачы комуз четет экенсиз. Биздин үй бүлө башма-баш эле немече комуз четет негизи. Чоң атам ырдайт, чоң энем ырдайт, шайыр кишилер. Демек, келинчегиңиз дагы ушу өзүңүздүн чөйрөңүзгө алып кетипсиз да? Ырдатып. Жок, бул бойдок кезде эле өзү ырдачу да. Бойдок кезде эле бир ырыбыз хит болгон. Анан кийин үнү да сонунда экөөбүз аңкылдап ырдай беребиз эле. Апам жинне тийгибер. Жакшы.
Келин болуп келдиңиз, бул жактын жакындары менен биздин биякта атмосфераны билдик да. Ал эми сиз келинчегиңиздин туугандары кандай мамиле көрсөтүп атат, же болбосо ал жакка конокко барып калган учурларда кандай кызыктуу учурлар, маектер болот? Көз караштары кандай? Кайын журтум зыңк эле. Барып туруп эле казанда эмне кайнап атса бишелек болсо деле этинен алып жей берем, айтор. Я деңиз, баракелде. Айтор чек жок да. Эң сонун. Сиздерди көрүп мындай суктанып, бизден кыялдар орундап атат. Сиздин жашыңыз канчада? 18-де. Мен биял менен өдөк баккан досум бар, майкап көрдүм. Я деңиз, наке сага. Көрөрмандарыбызга да кайра кетели, мындай кызыктуу маек болуп аткан учуру. Байланышка чыксаңыздар болот. Ошондой досум бар, таң сонун бар. Наке, сонун. Рекламалар мындай менин кесиптешим дагы турмушка узатып элем. Байланышка чыгып. Айылга боло береби? Айыл ойлонуп көрүш керек деп. Чогуу TikTok тартабыздар. Сиз да болсо. Жакшы сунуш болду сизге. Айтырган негизи эле айылда жашоо кызыктуу го, мындай мал бакканда же болбосо ар кандай тамак жасайсың, анан айылдагы келиндер арасында сонун мамилелер, шернелер ушуп калат да. Ушул 1,5 жыл убагында алар менен кандай мамиледе болот? Мен айылдагылар менен үйдөн чыкпайбыз. Бунун достордун айылдары менен гана мен мамилем бар, ошолорду гана тааныйм. Кошуналарды деле тааныбайм. Азыр кошуналарыңыз көрүп апай келсе таанышалычы, TikTok тартып алчу деп атса керек, э? Ооба. Көрөрмандар, байланышка чыгыңыздарды кайрадан да эсиңиздерге салып өтөлү. 59 20 70 сандар кызматыңыздарда балким сиздерди кызыктырган суроолор бар чыгар. Берип алсаңыздар болот. Ооба, сиздер урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Ильяс мырза менен жана Айтурган айым бүгүн конокто болуп чыккан чагы. Сиздерге чоң рахмат. Таң атпай биздин аз да болсо сазмай курдук десек болот. Бүгүн жолго чыккандарсыздар, үйдөгү апаңыздарга чоң салам айтарыңыздар. Жалпы Таңкы Беш берүүсүнөн азыркы тапта кошуна колоң, туугандар деги эле жети туугандан көрүп жаткан биздин көрөрмандарга сиздердин жакшы тыркабы тилек болсун. Келиңиздер. Жалпы кыргыз элине ынтымак каалайбыз. Бөлүнбөс экен. Ошол нерсе мени көп ойлондурат. Бир муштумдай болсок, элибиз битиребезин, жерибиз титиребезин. Анан номер 46 Асанбек Жанбеков атындагы мектептин жалпы жамаатына салам, апамдын кесиптештерине, апам өзү да мугалим. Эр жигиттин 3 журт болот дейт го, өзүңөргө да салам. Баракелде. Айтырган. Ошол. Мен айылым айтпайсыңбы? Ири суу Кыргызстан айылына Сакеме салам. Сакем кайнатасы. Ай, баракелде. Айтырган сен? Мен айта турган сөздү айтпайт, кошулам мен. Кошуласыз. Сиздерге чоң рахмат. Бактылуу болуңуздар дейлеп, сизге бакыт каалайбыз.